Бишкекте дарыяларды тазалоо иштери башталды. Алсак бүгүн Аламүдүн дарыясынын нугу тазаланып, ага 80ден ашуун техника тартылды. Кала мери Айбек Жунушалиев бул иш-аракеттер калктын коопсуздугун камсыз кылуу жана кыш мезгилинде суу ташкындарын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатканын белгилеп, тазалангандан сырткары дарыянын жээгине эс алуу жайларды куруу планы бар экенин кошумчалады. Тазалагандан сырткары биз суунун жээгин азыр токтом менен, өкмөт токтом менен бизге өтүп атат. Жергиликтүү бийликке. Анан бизге өтөөр менен биз ушул суунун суу бою же болбо инвесторлорго же болбосо өзүбүздүн иш-аракеттер менен биз акча каражат менен жумшап ушуну түздөп, ушул эс алуу жайларды түзгөнгө аракет кылабыз. Май, апрель айынан баштап бул иштерди жүргүзүп атабыз. Биздин өзүбүздүн техника бул жолу 1 миллиардка жакын акча каражатка техника алганбыз. Анын арасында да ушундай сууну нугун тазалай турган бизде тиешелүү техникалар бар да. Ошондуктан биз ишти жүргүзө беребиз. Буга чейин дарыя нугунан ашып кетип, жарандарга кыймылсыз мүлккө кооптулук жараткан учурлар катталган. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Эрнест Жусупов дарыялардын учурунда тазаланышы кооптуу абалды алдын алат дейт. Өзүңүздөр билесиздер, ушундай эле кышкы мезгилде суунун тоңгонуна байланыштуу шуга пайда болуп, заторлор пайда болуп, суу нугунан сырткары чыгып, көптөгөн ушундай объекттерди суу каптап келген. Адамдарга да мындай кооптуулук моменттерди жараткан чыгымдар болгон. Ошолордун баардыгын эске алып, биздин жарандык коргоонун башчысы Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин демилгесинин негизинде ушундай иш-чараларды бүгүнкү күндө өткөзүп жатабыз. Мындан тышкары Аламүдүн дарыясындагы бүгүнкү тазалоо иштеринде суунун агымына тоскоолдук болгон 60га жакын бак кыйылып, тамыры менен тазаланды. Бүгүн негизи саат 5:30-6 баштадык жумушту. Бул Аламүдүн речкасынын ичиндеги жанагы суу өткөнгө тоскоол болгон бактарды алдык. Себеби деген алар булар ичине магы уруктан чыккан бактарда, анан жолду тозуп, суунун нугун тозуп, анан баягы суу ташкынын алып келиши үчүн ошонун алдын ала чара көрүү максатында ошо ичинде аркын речканын ичиндеги бактарды тазаладык. Белгилей кетсек, Аламүдүн дарыясынын Бишкек шаары аркылуу өтүүчү бөлүгүнүн узундугу 15,7 километрди түзөт. Тазалоо иштери 2 күнгө созулуп, эртең Аларча дарыясында да тазалоо иштери уланары айтылды. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.